Мен бул жака келүүдөн алдын сюда, Господь Теңир сказал менин мое жүрөгүмө сердце, айтты. 그렇게 말씀하셨어요. Мен күнөө жөнүндө айткым келет. Алар билишпейт. что грех является Алардын настоящим чыныгы врагом. душманы күнөө экенин. Сегодняшнюю проповедь Бүгүнкү насаат можно озаглавить «Ваш сиздин настоящий чыныгы враг». душманыңыз деп атап койсо болот. Люди, Адамдар когда өздөрүнүн ищут своих чыныгы врагов, душманын издеп жатканда, кто-то ищет так, кээ бирлери мындайча ал жактан, кто-то ищет кээ бири эдак. бул жактан издешет. Что я имею Мен в виду? эмнени айткым келет? Многие Көпчүлүгү айтышат, сказали, что их соседи менин являются кошунам врагами. менин душманым деп. Башкалар болсо, Другие алар же указали бы на тех, менен бир кто не ойдо согласен с болбогондор ними. менин душманым дешишет. Давайте Келгиле обратимся Римдиктерге к посланию. 5-бөлүмгө кайрылалы. Глава 5. Мен 1 жана 12 бөлүмдү окуймун. И 12. Итак, Ошентип, оправдавшись биз верой, ишеним мы аркылуу имеем мир с акталып, Богом. Теңирибиз Иса Машаяк аркылуу Кудай менен тынчтыкка ээбиз. Стих 12. 12 бөлүм. Дүйнөгө бир адам аркылуу күнөө кирди. Вошел в мир, Күнөө аркылуу өлүм кирди. так и смерть Ошентип перешла во всех өлүм человек, баардык адамдарга өттү. потому что в нем Себеби все согрешили. баардыгы күнөө кетиришти. Ибо Анткени всегда мыйзам закон берилгенге верен чейин эле дүйнөдө күнөө бар болчу. Бирок мыйзам жок болсо күнөө эсептелбейт. Бирок өлүм Адам атадан Мусага чейин жашаган адамдардын үстүнөн жана келе турган кишинин бейнеси болгон Адам атаныкындай күнөө кетирбегендердин үстүнөн бийлик До того, жүргүзүп как келген. Адам согрешил в саду, Адам Эйден багында күнөө кетиргенге чейин Библия говорит, что не Ыйыктеп было айтат, греха, не было күнөө смерти, жана өлүм дүйнөдө жок болгон деп. не было болезни. Оору жок болгон. После Анын тиле албагандыгынан улам грех и күнөө смерть пришли. жана өлүм келди. 그리고 사망이 왔습니다. Не только Бир это, гана эле булар эмес. но и все, что следует этому. Горе, Кайгы, ненависть, жек көрүү, зависть, көралбастык, унижение, басынтуу, осуждение, соттоо, болезнь, оору, немощи. кайгылар. Если Эгер сатана шайтандын имеет власть над сиздин вами, үстүңүздөн бийлиги болсо, это результат анда бул греха. күнөөнүн айынан болуп жатат. Жакыныңызга айтыңыз, күнөө бул менин чыныгы душманым деп. Күнөө бул менин Грех чыныгы мой душманым. настоящий враг. Шайтанга То, что адамдын дает үстүнөн сатане власть бийлик над берүүчү человеком, нерсе это бул грех. күнөө. Эгер шайтан сизди күнөөдө кармап тура алса, Он имеет анда ал власть над сиздин вами. үстүңүздөн бийлиги бар. Если вы не Эгер видите сиз в грехе күнөөнү вашего реального врага, сиздин чыныгы душманыңыз катары вы еще көрбөсөңүз, ничего не поняли. анда сиз али эч нерсени түшүнө элексиз. Вы будете просить помощи Сиз у Кудайдын Бога адамынан Божьего, жардам сурайсыз, но без бирок результата. натыйжасыз. Кудайдын адамы, мени айыктырыңыз, Муж Божий, благослови меня. мени батаалаңыз. 계속 Вы 달려. будете просить помощи у мужа Сиз жардам Божьего, сурай бересиз, но без бирок результата. натыйжасыз. 하나님의 사람을 without a solution. If there will be any, it is often a temporary. Эгер кандайдыр бир ошону болсо дагы, ал көпкө кармалбайт. The pastor Эгер койчуман бир күнөөнү алып салса, То эртең завтра андан да придет еще чоңу больше. келет. they come because Потому что Сиздин причина көйгөйлөрүңүздүн вашей себеби проблемы бул есть күнөө. грех, которого еще не Сиз открыли, али ача которого элек еще не болгон. распознали. Сиз аны али тааный элек болгон. to receive. Лучше Жакшысы не албай получить, эле чем коюу получить и жакшы. потерять. Алып кайра жоготкондон көрө. Давайте посмотрим на Евангелие от Келгиле Иоанна, Жакан 5:14. 5:14-тү карайлы. 요한복음 5장 Verse 14. 4절. Later, Jesus found him. Потом Кийин Иисус Иса ага встретил его в ибадатканадан храме жолугуп, и сказал ему: ага, See, you «Вот, мына ты сен выздоровел. айыктың. stop sinning. Абалың мурункудан да жаман болбош Чтобы не үчүн случилось с тобой, чего мындан ары күнөө кылба деди. Satan is the author of sin. Шайтан Сатана — бул это автор оорунун болезни. автору. Stop pointing
Хватит указывать на своих кошуналарым же душманым your neighbor. деп деген токтотуңуз. Царь Давид 데이비드 왕은 In the book of Psalms, Дөт падыша в Псалме 50 50-забурда айтат. 51장에 it said, сказал: «Ибо Мен беззаконие өзүмдүн мои я сознаю, күнөөкөр экенимди билем. and my sin is always before me. и грех мой Жана всегда менин предо күнөөлөрүм мной». мени менен дайыма бирге. Something is before 예, you. 어떤 Когда-то Эгерде что-то бир находится нерсе перед сиздин вами, алдыңызда турса, вы не можете сиз увидеть андан что-либо башка еще. нерселерди көрө албай каласыз. Sin is before you. Если Эгер грех күнөө перед сиздин вами, алдыңызда турса, вы не увидите анда ничего другого. сиз The fruit анын жемиштери жана плодов андан греха. башка эч нерсени көрө албай каласыз. of sin. Now, we are here in the presence. Здесь мы в Бул присутствии жерде Бога, биз Кудайдын катышуусундабыз. как люди Кудайдын Божьи. адамдары катары As long as you keep yourself Насколько долго вы өзүңүздү храните канча себя, убакытка чейин я имею в виду, сактайсыз, как только вы признаете праведность сактасаңыз, Божию во Христе мен айткым Иисусе, келгеним, Кудайдын Иса Машаяктын сразу ичиндеги сатана ничего не будет адилдигин иметь в кабыл вас. алганга чейин, but I want you to know that но я ошондо хочу, шайтан чтобы сизде вы эч знали, нерсе что праведность таба албай это калат. от Бога. Бирок мен сиздердин билишиңиздерди каалайм. Адилдик бул Кудайдын Для белеги, всех, кто верит во Христа. Машаякка ишенген бардыгы үчүн. there are two Эки righteousness түрдөгү адилдик бар. Два типа праведности. Праведность Биринчиси Бога Кудайдан болгон адилдик and self-righteousness. и жана самоправедность. өзүн өзү адил кылуу. The righteousness of God Кудайдын Праведность адилдиги boasts биздин прославляется Теңирибиз Иса Машаяктын бүтүргөн иши аркылуу Господа даңкталат. Иисуса Христа. 우리에게 그냥 주어진 것입니다. Бүтүргөн ишин даңктайт. that is a righteousness. Это Бул праведность. ишенимден төрөлгөн адилдик болуп саналат. When you recognize this, Качан сиз ушул адилдикти кабыл алганыңызда, 모든 의를 자각하는 순간 you can сиз Иса Машаяктын атын колдоно баштайсыз. 새로 사용할 수 Колдоно аласыз. and the Bible И Библия Эйкте говорит, айтат, whatever you что бы вы ни эмне просили, сурабасаңыз да, 우리들이 구하는 эмне сурасаңыз да, сиз аласыз. вы получите. that is done. Self-righteousness. 자, Өзүн өзү адил кылуу өзүнү даңктайт. Self. 우리 스스로를 드러내는 자랑하는 거예요. That is the kind of righteousness Бул адилдик Праведность основывается шартка на положении, 항상 반대하는 것입니다. education, на билимге, образовании, 교육과 nationality, улутка национальности, 그런 거. just name it. жана башка көп нерселерге негизделет. много чего. The righteousness of Кудайдын God адилдиги Праведность Божья surely receive. куткарылуу аркылуу со спасением. кабыл алынат. It gives the ability Ал Она дает өзүн күнөөкөр сезүүдөн арылтуу жөндөмүн берет. быть свободным от вины. it gives the Она Ал дает соттоодон способность эркин 주는 болуу 것입니다. жөндөмүн to be set free, берет. быть свободным от осуждения. the ability Толук Способность эместик to be set комплекснен свободным от эркин комплекса болуу жөндөмдүүлүгүн берет. неполноценности. ability Способность Коркунучтан to be set free. эркин болуу свободным от жөндөмдүүлүгүн страха. берет. These are four problems. 이것이 네 Эти 가지. четыре Ушул проблемы, төрт которые көйгөй крадут машаякчылардын христиан Божье баталасын уурдайт. 그것들이 우리 많은 기독교인들을 유린하고 있습니다. Of God's blessings. 하나님의 축복을 받는 것에도 배제하고 있는 것입니다. Let me tell you about guilt. Позвольте мне сказать о чувстве Өзүн вины. күнөөкөр сезүү сезими жөнүндө айтып берейин. Вы Сиз говорите, айтасыз, But the guilt of your sin я хочу мен уйкум спать, келип но жатат вина деп. греха не Бирок даст вам күнөөнүн allow you to sleep. өзүн күнөөкөр сезүү Будете продолжать думать сезими о том, что сизге вы уйку бербейт. совершили. Сиз өзүңүз кылган нерселер жөнүндө эле ойлоно бересиз. Сиз бактылуу болгуңуз келет. But the guilt of Но Бирок вина сиз того, жасаган что вы сделали, will not allow. не позволит вам быть күнөөлөрдүн келген күнөөкөрдүк сезими сизге бактылуу болууга жол бербейт. Кээде сиз сыйынгыңыз келет. Господь Иисус Иса Христос. Теңир, Remember those Иса Машаяк. О том, что вы сделали. Анан сиз мурун эмне кылганыңызды Lord will not эстейсиз, Господь не ответит. на дароо ваши ойлойсуз. 주겠네. Теңир менин сыйынуума жооп бербейт деп. 내 이름으로 기도합니다. Исанын атынан амин. get home, you open the book of Үйгө барганыңызда ушул аяттарды окуңуз. 8장 Жезекиел 18:4, Isaiah 15. И из Исаии Ишая 52. 59:2. verse 2.
The book of Psalm 66. Забур 66:18-де айтылат. 시편 66편 18절에 If I regard Эгерде мен жүрөгүмдөн мыйзамсыздыкты көргөн болсом, анда Теңир мени укмак эмес деп. if I regard Это Бул значит, болсо, что если мы эгер ждем, биз чтобы Бог Кудай услышал биздин нашу сыйынууну молитву, угушун күтсөк, Lord will not hear me. This means if we expect God to hear our анда биздин жашообузда эч кандай должно быть адилетсиздик ничего неправильного в нашей болбошу жизни. керек. lives. Because Потому Анткени что сиздин ваше жүрөгүңүз сердце — это бул сторож. кароол. your mind Если ваш Эгерде разум, сиздин жүрөгүңүз, ваше сердце сиздин спят, акылыңыз уктап жатышса, сатана воспользуется шайтан ушул этим. мүмкүнчүлүктү чабыл коюу үчүн колдонот. Вот почему ваш разум, Ошон үчүн сиздин акылыңыз, ваше сердце сиздин должны быть в жүрөгүңүз наилучшем Кудайдын состоянии алдында перед эң Богом. жакшы абалда болушу Я керек. здесь, чтобы сказать Мен вам, бул жерде сиздерге айткым келет. as long as you recognize как Качан только сиз вы Кудайдын познаете адилдигин, праведность Бога во Христе Иисусе, Иса Теңирдин ичинде экенин кабыл алсаңыз, таанысаңыз, as long as you know качан сиз 우리가 that бүт all of heaven асман все небеса Иса под Машаяктын атын колдоп тургандыгын түшүнгөнүңүздө, Jesus шайтан сизде эч не нерсе будет иметь ничего. ээ болбой калат. actual enemy Ваш Сиздин настоящий чыныгы враг душманыңыз 실질적인 is sin. бул күнөө. 죄인 것입니다. Stop pointing Колуңуз менен fingers кошунаңызды көрсөтүүнү токтотуңуз. at your neighbor. Туугандарыңызды Хватит указывать пальцем на соседа. көрсөтүүнү токтотуңуз. Хватит тыкать на ваших родственников. At your relations because Анткени менин Тот, в ком вы видите душманым врага, деп санагандарыңыз может причинить вам сизге ущерб, жабыр может келтириши повелевать мүмкүн. вами, not tell you не Сизди может направлять вас, не сизди может указывать башкара вам. албайт, сизди жетектей албайт, сизге көрсөтө албайт, эмне кылыш керек, эмне кылбаш керектигин көрсөтө албайт. Если сатана Эгер шайтан сизди башкарып жатса, it is as a result. то это вследствие греха. бул күнөө аркылуу кылып жатат. Love everyone. Так что Ошондуктан любите бардыгын сүйүңүз. Enemy всех, ибо ваш Анткени сиздин настоящий чыныгы враг душманыңыз sin. — это бул грех. күнөө. 것입니다. Tell your neighbor. Жакыныңызга айтыңыз, Скажи соседу, люби бардыгын всех. сүй. Tell your neighbor. Give a hug to your neighbor. Give it Обними Кошунаңызды соседа. кучактаңыз. to your neighbor. 자, 서로 사랑하자고 얘기해. 사랑하자. Thank you. Рахмат. Спасибо. Thank you. Love your neighbors. Любите ближнего, Жакыныңды как самого өзүңдү себя. сүйгөндөй сүй. Let me see your hand. Покажите ваши руки, если вы Колуңузду готовы көтөрүңүз, любить эгер ближнего, сиз как самого жакыныңызды себя. өзүңүздү сүйгөндөй сүйүүгө даяр болсоңуз. 사랑한다는 사람은 손을 들어 표해 주세요. On promise. Я обещаю, Жана что убада сегодня бериңиз, бүгүндөн баштап Neighbors. я мен буду жакынымды 내 친구를 өзүмдү сүйгөндөй ближнего, как сүйөм самого деп. себя. Actual enemy. 나의 실제적인 적은 Анткени менин чыныгы душманым бул күнөө адам эмес. 사람이 아닙니다. Give a thanks to God. Благодарите Кудайга Бога. ыраазычылык билдириңиз.